Өлкө аймагынан алынган урунтуу окуялар менен тааныштырып, назарыңыздарда өлкөдө эми маалыматтык топтому. Саламатсыздарбы? Коронавирус илдети башталгандан тартып, Нарын облусунда ооругандардын саны 3818 адамга жетти. 97 адам өмүрү менен кош айтышты. Эмнеден өтсө, бул врачтарга, элибизге бул эң чоң жардам болот эле да. Окуу жылы башталарына саналуу күндөр калды. Мектептер даярбы? Сентябрда тынччылык болуп турса, денсаулык болуп турса, балдарыбызды, мугалимдерибизди, элибизди, журтубузду жакшы маанай менен тосуп алабыз дагы. Демилгелүү иши менен башкаларга үлгү болгон кызыл туулуктар. Айыл тургундары ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жердешине үй куруп берип жатат. Өткөн жылдан бери Нарын облусу боюнча ковид илдетине кабылгандардын саны бүгүнкү күнгө алганда 3818 адамга жетти. Тилекке каршы алардын ичинен 97 адам өмүрлөрү менен кош айтышкан. Адистер илдетти жуктуруп албоо үчүн эмдөө алуу керек экендигин эскертүүдө. Эмдөө алууда кандай эрежелерди сакташ керек? Кийинки сюжеттен маалымат алыңыз. Өмүрүнүн жарым бөлүгүн саламаттыкты сактоо тармагына арнап медайым болуп эмгектенген Нарын шаарынын тургуну Калича Токталиева азыр ардактуу эс алууда. Ал өткөн жылы COVID-19 илдетине кабылып, дарыланып, дартты жеңгендердин бири. Бул оорунун канчалык жаман дарт экендигин өз башынан өткөргөн үчүн абдан жакшы билет. Мындан улам быйыл илдетке кайрадан кабылбас үчүн мындан 21 күн мурун атайын эмдөөдөн өткөн. Азыр эмдөөнүн экинчи дозасын алайын деп атайын келип кайрадан эмделди. Вакцина биринчисин алдым, Синофарм. Эч кимди эле кыйнаган жок, өзүм эле келип эле алдым, алыш керек деп элечи. Анан азыр экинчисин алып атам, эч кандай эчтеке болгон жок, биринчисинде деле эчтеке. Элдер айтып атышты, антесиңер, минтесиңер деп, бирок эчтеке болгон жок. Температура да эле болгон жок, эчтеке болгон жок. Ооба дейм, ар ким ден соолугу үчүн чын эле алып коюш керек. Эч кандай эчтекеси жок экен, баарыбыз эле алып атабыз. Мына жашыбыз өтүп калган, биз деле алып атабыз. Жаштар тем более мисалы ооруп калса, аябай кыйналып, канчалаган дары, канчалаган неме кетет. Андан көрүп вакцина алып койсоң жеңил өтөт деп айтып атышат. Анан эми Кудайым сактасын. Адистердин айтымында калк арасына жайылып кеткен илдетти жеңүүнүн жалгыз жолу бул эмдөөдөн өтүү болуп саналат. Бул багытта Нарын облусунун аймагында жалпы 38 пункт, 9 мобилдик топ уюштурулган. Облуска 12 июлда Кытай өлкөсү тарабынан берилген Синофарм вакцинасынын 40 000 дозасы бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө Теңир Тоо жергесинде 75%, тагыраагы 29 714 жаран эмделди. Мындан сырткары 27 июлда Синофармдын дагы 40 000 дозасы жана Азербайжан өлкөсү өндүргөн AstraZeneca вакцинасынын 2 000 доза салынып келинген. Биринчи келген 40 000 доза вакцина сайылып бүтсө, экинчи келген партиясы сайылып баштайт. Ана мен баарын айтып кетет элем, мына азыр вакцина башталганда, эмдөө башталгандан баштап, уже мындай айтсак, битке азайгансы токтоп калды. Анан бирөө ошого карабастан дагы эмдөө аябай аз болуп атат. Мен ар бир жаранга кайрылып кетет элем, себеп дегенде эмдөө бул токтото турган ушу ооруну алдын ала токтотуп, өтө оор акыбалга алып келбей турган бул ошонун дарысы. Ошондуктан мен айтып кетет элем, эмдөөнү ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин алып эмдөөдөн өтсө, бул врачтарга, элибизге бул эң чоң жардам болот эле да. 9 августка карата Нарын облусу боюнча илдетке 19 адам кабылган. Ал эми вирус башталган күндөн тарта илдетке кабылгандардын жалпы саны 3818 адамга жетти. Азыркы учурда ооруканаларда 93 бейтаптын 53-үнөн COVID-19 аныкталса, 40 бейтап пневмония дарты менен дарыланышууда. Булардын ичинен 7-синин абалы өтө оор, 43-ү оор акыбалда, ал эми орто оордукта болгондордун саны 12. Мындан тышкары 132 бейтап үй көзөмөлүндө дарыланып жатат. Азыркы учурда Нарын облусу боюнча абал дагы деле курчуп турат. COVID-19 лабораториялык тастыкталган жолу менен 185 адам аныкталып, анын ичинен 53 больницада жаткан болсо, 132 үй көзөмөлүндө. Больницада ооруканада жаткандардын арасынан өтө оор акыбалда 7 адам. Пневмония оорусу менен ооругандарды айта кетсек, ооруканада жатканы 40 адам, алардын өтө оор акыбалда 6. Андыктан өз ден соолугубузду ойлоп, вакцина алуу учурдун маанилүү талаптарынын бири. Эмдөөдөн өтүү жолу менен гана жакындарыбызга жана коомго чоң пайда алып келген болобуз. Салтанат Усейнова, Бексултан Жолдошбеков, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдө эми Нарын шаары.
Ат башында тоют топтоо өнөктүгү жүрүүдө. Район тургундары жайлай төккөн мээнеттерин жыйнап алуунун аракетин көрүп, талап этинде. Ат башлыктар тоют жылдагыдан аз экенин айтууда. Теманы Эсенбек Салбек уулу улантат. Чөптүн каатчылыгын учурунда жакшы тарткан Ат баш район дыйкан фермерлери учурда жетишерлик тоют топтоо алуунун аракетин көрүп, күн чыккандан күн батканга чейин талап этинде. Алардын айтымында быйылкы жылы райондун басымдуу бөлүгүндө чөптүн түшүндүүлүгү ортодон жогору. Тактап айтканда гектарынан 150 боодон 250 боого чейин жыйналууда. Мисалы мына Морекил мен турган жер Жаңгыз булак участкасы, бул жерде Кудайга шүгүр чөп жакшы эле чыкты. Жакшы эле. Шүгүр. Чыкканда кандай болду? Гектарына 200дөн, 250дөн, кээ бир жер жакшы жерлерден 300дөн деле алып атышат. Меники өзүмдүн 5 гектар жерим бар. 5 гектар жерден 1300 боо алдым. Жетет. Bizim малыма жетет буюрса. Анткени менен райондун айрым айылдарында тоюттун түшүмдүүлүгү төмөн. Анын башкы себеби сугат суунун тартыштыгы. Мындай жагымсыз жагдай Ат баш район Кызыл Туу айылына мүнөздүү. Айылдыктардын айтымында сугат суунун аз келишинен улам быйылкы жылы ойдогудай тоют топтолгон эмес. Эми суу тартыш болгондо мисалы үчүн могу айылыбыздын жарым эле суу ичти чындап келгенде. Канчалган гектарланган жерлерибиз мындайча айтканда күйүп кетти да. Азыр бул айылдын бир ашып кетсе бир жартылайында эле чогулуп атышат. Эми өтө жакшы деп айтыш кыйын да. Эми орто. Ошол эле маалы дыйкандарды күйүүчү майлоочу майга болгон баанын кымбаттыгы жана чөптүн баасы түйшөлтүүдө. Маселен, районда учурда бир боо чөптүн баасы 170 сомдон 200 сомго чейин бааланууда. Капчыкка кайдан турат? Өтө эле оор. Өтө эле оор. Айла жок. Мал жанды багыш керек. Эртең кайрылы бала чакка кийим алыш керек. Кыштан чыгыш керек. Өтө эле оор. Айла жок ноокат. Анткени менен тоют топтоо өнөктөгү жаңыдан башталган Ат баш районунда жыйналуучу тоюттун учурда 30%дан ашууну гана топтолгон. Мындан улам ишти тездетүү максатында коңшу райондордун механизаторлору менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, кошумча техникалар тартылып, иш кызуу жүрүп жаткан кези. Эсенбек Салбек уулу, Айдын Төлөбек уулу, Жеңиш Абдулдаев, Ат баш району. Учурда Нарын шаарындагы мектептерде жана бала бакчаларда оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Мектептердин ремонту үчүн өлкө казынасынан 490 000 сом, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 240 000 сом бөлүнүп берилген. Айрым мектептер бул чакан каражаттын алкагындагы жумуштар менен чектелбей, жеке демөөрчүлөрдү таап, класстык бөлмөлөрдү заман талабына ылайык жасап жатат. Балдардын жагымдуу жайда таалим алуусуна көрүлгөн камкордуктар тууралуу кийинки сюжетте. Мугалим Жылдыз Усубалиеванын демейдегиден маанайы көтөрүңкү. Анткени өзүнө бөлүнгөн бул класстык бөлмөнү жылдагыдай эскисин жамап жазгап, эптештире актап сырдабайт. Бөлмө ичи толугу менен заманбап оңдоп түзөөдөн өттү. Өзүм дагы ушул мектепте бүткөм, 30 жыл болду бүткөнүмө. Классташтарымдын демилгеси менен ушул бир кабинетти ушундай бир заманбап стилде ремонт кылып берсекти деп ой кетти. Кудай буйруп, ошонус ишке ашып отурат. Мына бир аз эле жумуштарыбыз калды. Буюрса, ушул мектепке, ушул именно ушул кабинетке келген балдарыбыз жакшы билим алып чыгат деп ойлойм. 900-гө жакын окуучу билим алып, 60 мугалим эмгектенген бул мектептин курулгандыгына туура 50 жыл болду. Буга чейин сынганын оңдоп, жыртылганын бүтөп келишти. Бул жылы мектепке жардам колун сунгандардын катары арбып, 1 жана 2 кабатта жайгашкан терезелер толугу менен жаңыга алмаштырылып жатат. Демөөрчүлөрдүн эсебинен 3 класстык бөлмө жогорудагыдай толук заманбап ыкмада оңдолду. Эми билим уянын негизги көйгөйү чатыры, эскилиги жетип, жыртылган акыбалга келген. Бизде көйгөй эми бул Нурлан Исмаилов деген Минур жетекчиси, Минур компаниянын жетекчиси, ошол чырдакты өзүм колдон чыгарып берем деп убада берип атат да. Чатыр эски боюнча тамчы тамган жерлерди бүтөп коебуз өзүбүз. Силикон менен бүтөйбүз, эски шипрлар менен бүтөйбүз, бирок ага карабастан тамчы ага берет. Анан ошол биздин бүтүрүүчү бүтүп кеткен байкебиз, ошол өзүм да бүтүп кеткениме юбилей болуп атат. 40 жыл болот экен. Мен ушул убактым болбой атат. Келип чатырыңызды чекесинен алмаштырып берем, шаштырбай туруңуз деди.
Арбын каражатты талап кылган жумуштар шаардын башка мектептеринде дагы жүрүүдө. Жылытуу системалары толугу менен жаңыга алмаштырылып жаткан мектеп жана бала бакчалар бар. Мындан сырткары бизде 7 мектеп менен 14 алтын балалык бала бакчасы өздүк дем берүүчү грантка кирди эле. Ага биздин жергиликтүү бюджеттен да өздүк салым кирген. 1.362.000ге 14 бала бакчанын жана 7 мектепке 2.900.000 сом республиканский бюджеттен каржыланып, ушул жылуулук системасы жасалып жатат. Бүгүнкү күндө биринчи траншы бүтүп трубалар коюлду. Экинчи транштын акчасы бөлүнүп, буюрса батарейкалар коюлуп бүтөт дагы. Андан кийин ремонт иштерин башташат. Буюрса 1-сентябрга үлгүрөбүз деген үмүттө туруп атабыз. Ушундай эле оңдоп түзөө иштери балдар бакчаларында да жүрүп жатат. Маалым болгондой, шаарда жыл ичинде жаңы дагы бир балдар бакчасы ишке кирет. Ал 100 балага ылайыкталып курулууда. Белгилей кетсек, Нарын шаарында 5000дей бала бакчага барууга муктаж болсо, шаардагы бакчалар алардын жарымын гана батыра алат. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдө эми. Кыргыз театр искусствосы орду толгус оор жоготууга учурады. 2021 жылдын 8 августунда 65 жаш курагында узакка созулган оорудан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз театр искусствосунун таланттуу режиссеру Бакен Кыдыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын көркөм жетекчиси Жадылбек Мединов дүйнөдөн кайтты. Кыргыз театр искусствосы орду толгус оор жоготууга учурады. 2021 жылдын 8 августунда 65 жаш курагында узакка созулган оорудан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз театр искусствосунун таланттуу режиссеру Бакен Кыдыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын көркөм жетекчиси Жадылбек Мединов дүйнөдөн кайтты. Жадылбек Мединов 1956 жылы 15 июлда Нарын облусунун Жумгал районундагы Кызыл Жылдыз айылында жарык дүйнөгө келген. 1973 жылы Кызыл Жылдыз айылындагы орто мектепти ийгиликтүү аяктагандан кийин Кыргыз улуттук Токтогулов Абдумомунов атындагы академиялык драма театрынын алдындагы театралдык студиядан билим алган. Аталган студияны бүтүрүп чыгып, Муса Жангазиев атындагы республикалык Куурчак театрында актер болуп эмгек жолун баштаган. 1983-1987 жылдары Бибисара Бишеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун театрдын режиссеру адистигин аяктаган. 1991 жылдары Санкт-Петербург шаарында Николай Черкасов атындагы мамлекеттик театр, музыка жана кинематография институтунда жогорку режиссердук курста белгилүү режиссер, Россия Федерациясынын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер Александр Белинскийдин курсунда окуган. Окууну аяктаган күндөн тартып Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрында башкы режиссер болуп эмгектенет. 1996-1998 жылдары Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрында режиссер, коюучу. 1998 жылы эксперименталдык Куурчак театрларынын негиздөөчүсү жана жетекчиси болуп, Туңгуч театрынын алдында иш алып барган. 2008 жылы кайрадан Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрында башкы режиссер болуп дайындалат. Андан соң театрдын көркөм жетекчиси жана режиссеру, Чүй облустук Шаршен Термечинов атындагы театрдын режиссеру, Нарын облустук Муратбек Рыскулов атындагы академиялык музыкалык драма театрынын көркөм жетекчиси. Акыркы учурда Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрында көркөм жетекчилик кызматтарды аткарып келди. Жадылбек Мединов чыгармачылык өмүрүндө ондогон спектакльдерин сахналаштырган. Ошондой эле Кытай Эл Республикасында, Литвада, Монголияда, Россия Федерациясында жана Өзбекстан, Казакстан республикаларында өткөн ар кандай эл аралык кароо сынактардын, фестивалдардын катышуучусу жана жеңүүчүсү болгон. Кыргыз Республикасынын маданияты менен көркөм өнөрүнүн өнүгүү өсүшүнө чын ыкластан кызмат кылып, зор эмгектерди сиңиргендиги мамлекет тарабынан бааланып, Кыргызстандын улуттук эргүү театр искусствосы сыйлыгынын 2 жолку ээси, маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери жана башка бир нече сыйлыктардын ээси болгон. Кыргыз элибиздин чыгаан таланты, өзүнүн кайталангыс эмгеги менен улуттук маданиятыбыздын жана искусствонун кеңири катмарына таанымал болгон белгилүү режиссер Жадылбек Мединовдун жаркын элеси замандаштарынын, кесиптештеринин жана жакындарынын эсинде түбөлүккө сакталат. Маркумдун үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, азак кайгысын тең бөлүшөбүз. Марипов, Абыкеев, Касманбетов, Бакашева, Иманалиев, Балташев, Байжиев, Раев жана башкалар.
Ат Башы районунун Кызыл Туу айылынын патриот тургундары өз чөнтөгүнөн каражат чогултуп 61 жаштагы Мааткадыр Насирдиновго 3 бөлмөлүү үй куруп берип жатат. Учурда үйдүн пайдубалы түптөлүп, дубалы тургузулуу алдында турат. Кызыл туулуктар үй суук түшкөнгө чейин толук бүткөрүлүп, ээлерине тапшырылып берилмекчи. Айылдашынын абалына кайдыгер карабаган элеттиктер менен Эсенбек Сталбек уулу баарлашып келди. Кызыл Туу айылынын тургуну Мааткадыр Насирдинов 61 жашта. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жердешибиз экинчи топтогу майып болгондуктан өзү үй куруп алууга чамасы чектелүү. Мааткадыр Насирдиновдун жашоо шартына кайдыгер карабаган айылдаштары аны жаңы үйлүү кылып кубантканы турат. Жардамга кол сунган айылдаштарына ыраазы болгон Мааткадыр ата күнү бою үй бүлөсү менен курулуш жүрүп жаткан жерде болуп, колунан келген көмөгүн көргөзүү менен айылдаштарын алкоодон тажабайт. Себеби буга чейин бул үй бүлө бүгүн эртең кулап калуу коркунучу бар үйдө күн кечирип келген. Бурун 2 комнат болсу, 2 комнат болуп суакты жасап бербей жарылып батылып калган. Расымын суу тамым бүтүп кетсин. Мааткадыр Насирдиновдун эч тутканы жалгыз кызы. Жардам бере турган жакыны жок бул үй бүлөгө там салып берүүнү айыл тургуну, жергиликтүү кеңештин депутаты Фарида Токушева демилгелеген. Шаардагы балдарыбыз дагы жөн жаткан жок. Тети Москвадан бери бакуштар салым кошуп атат да. Анан эл сом ачканбыз, эл сомго которгон эл сомго которуп атат, акчалай алып келген акчалай алып келип атышат. Жакшы балдарыбыздын бирөөсү эшиктерин алып берди, уже эшиктери келди. Бирөөсү болсо дагы бир семьянын балдары болсо терезелерин алышты. Ошо пластик чыгарган терезеде иштешет экен, терезесин алып беришти. Эметселер размерин айтсаңар эле терезесин алып беребиз дешти. Дагы ошо Москвадагы балабыз болсо крышасын алып берип атат. Анан калганы ошо акчалай түшүп атат. Кудай буйрса анан эми тиги цемент берген цемент берип атат, талкан берген талкан берип атат дегендей. Даже эми үй бүлөсүнө күч келбесин деп тиги обедин деле уюштуруп атабыз да, тиги ошо иштеген күндөрү ошо обедти деле эл дагы очередтешип ошо неметип берели деп. Анан жакшы элдин колдосу аябай эле жакшы. Элет эле курулуш иштерин кезек менен бөлүнүшкөн. Бир топ пайдабалын түптөсө, андан кийинки курактагылар дубалын тургузушмакчы. Күрөгө чачып коюп турсуңар. Башында ар бир жыл кылып туруп бөлүштүргөнбүз. Бир немесин мурунку тамын бусканда бир жылкы, андан кийин эртеси күнкү дагы бир кийинки жылкылар ушундай келип эме кылганбыз да. Эми азыр жумуштоо фундамент куюлуп бүттү. Андан кийинкисин дагы кайра ошо жыл кылып туруп неме кылып бүтүрөт. Тамагашын деле эми бою эл журт деген бар да. Эл журт алып келип атат, үйеси өсү жасап берип атат. Үйесинин туугандары бар, алар алып келип атат, ошо кошуна колоңдор алып келип берип атат. Иштеген малдарга. Ар өткөн, бер өткөн кишилер ушул жерден немелерин чыштап кетип атат. Жакшы эле неме болуп атат, тамак аш жагына неме болгон жок. Үлгү болоорлук бул ишке Кызыл Туу айылынын эли 500 000 сомго чукул каражат чогулткан. Чогулган каражат толугу менен Мааткадыр Насирдиновдун жаңы салынып жаткан үйүнүн курулушуна жумшалмакчы. Эсенбек Сталбек уулу, Айдын Төлөбек уулу, Ат Башы району. Өлкөдө эми маалыматтык топтомунун дүйшөмбүлүк чыгарылышы соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.